Siz kesilişten tüz ele ötөйүн деп жатасыз. Kimge жол беришиңиz керек? Азыр бул жерди карасаңыздар, шаар ичиндеги кесилиш экени көрсөтүлүп атат. Анан бул жерде эч кандай белги жок. Артыкчылык белги да, башка белги да жок. Демек бул кандай жол болот экен? Кандай жолдордун кесилиши? Тең даражалуу жолдордун кесилиши. Демек экинчи даражадагы жолдордун кесилиши болуп атат. Ушундай кесилиштерде, ушундай жолдордо кандай эреже иштейт эле? Оң тараптан келген унаага жол бериш керек деген эреже иштейт. Азыр бул жерде карасаңыздар, оң тарапта жүк ташууна келатат, ал эми сол жакта трамвай келатат. Трамвай сол жактан келсе эмне кылыш керек? Ага жол береби? Жол бериш керек. Трамвайга эгер тең даражалуу жолдордо оң тараптан, сол тараптан келсе да жол бересиңер. Ошондо эки унаага тең жол бериш керек болуп калат. Жүк ташууна оң тараптан келген үчүн ага да жол бересиңер, трамвайга да жол бересиңер. Ошондо туура жооп кандай экен? Эки унаага тең жол бересиңер деген жооп тура болот. Ушул жоопту белгилейбиз. Кылганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсунда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.